Салам барыңыздарга. Азыркы сиздерге көрсөтүп берүүчү мастер-класс бул шапка кроше боюнча болот. Ошону кандай кылып токуйбуз, эмнелер керек делет. Ошол боюнча азыр айтып түшүндүрүп берем. Биринчи эле бизге керек болчу нерсе бул жип. Жип ушул ярнар джинстан токуп атам мен азыр. Бул 50%, 55% ХБ и 49% акрил. Ошого окшогон бир хлопковый жиптерди дагы колдонсоңуздар болот. Мен телеграм каналга дагы жөнөтүп коем, кайсы жиптерди колдонсоңуздар болот. Ушундай болгон, ушундай инжичке болгон жиптерден токуй берсеңиздер болот. Андан кийин крючок номер 3 менен токусаңыздар болот, 2,5 менен токусаңыздар болот, 3,5 менен токусаңыздар болот. Азыр мен 3 менен токуйм. Метр керек болот, кайчы. Ушундай болгон сепочка керек болот. Шапканын чекесине кадаганга. Сепочка болбосо баягындай таштардан өзүңүздөр карап колдоно берсеңиздер болот. Андан кийин мен размер боюнча айтып кетейин. Размерде бизде бул размер сиздерде бар. Мен сүрөтүн дагы жөнөтүп коем. Бул окружность головы, баштын өлчөмү. Ошого карап токуйбуз. Баштын өлчөмүнө карап токуйбуз. Андан кийин бул диаметр. Биз азыр токуп атканда круг кылып токуйбуз. Ушул диаметрге карап токуйбуз. Мисалы 50 сантиметр болсо, 15,9. Примерно 16 сантиметр деп алсаңыздар болот диаметрин. Эгер 56 боло турган болсо, 17,8 деп турат. Приблизительно 18 деп алсаңыздар болот. Ушундай кылып ушул жактан карап токуйсуздар. Бул глубина шапочки. Азыр мен токуп атканда дагы сиздерге көрсөтүп, ченеп, жакшылап түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Ушундай кылып жипти алгандан кийин бул жипти колубузга оройбуз. Мындай кылып крестик кылып ороп алабыз. Ороп алгандан кийин крючок менен түйүнөн салып бул жипти алып чыгабыз. Чыгып, мындай кылып туруп деп кармап алыңыздар. Кармап бул колуңуздарга салып аласыздар. Салып, эми бул жерден биз 4 воздушный петель токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Ушундай кылып өтө тартпай, өтө бош кылбай токуйсуздар. Ушуну 4төн токуп алгандан кийин эми накид алабыз. Накид бул жака салып туруп, жип алып чыгабыз. Бул 2 жиптен өткөрөбүз биринчи. 2 жиптен өткөрөбүз. Андан кийин бул 2 жиптен өткөрөбүз. Ушундай кылып токуйбуз. Токкандан кийин бир воздушный петель сөзсүз алыңыздар. Накид. Дагы бул жактан жип алып чыгып, экөөнү өткөрүп, андан кийин бул экөөнү өткөрөбүз. И воздушный петель сөзсүз. Сөзсүз ушун столбик с накидом алгандан кийин воздушный петель өткөрүңүздөр. Бир ушул столбик с накидом ортосунда ушундай тешик болуш керек. Воздушный петель алынып. Биз азыр бирде 2 столбик с накидом токудук, бул воздушный петель. Муну дагы эсептейбиз. 3 болуп эсептелинет. Бизге мындайдан эми дагы 12 штук керек. Общий 12 штук болуш керек. Азыр биз 3-өн токудук, эми дагы 9-ту токуйбуз кошуп. Воздушный петель алдык. Накид. Бул жака салып, экөөнү өткөрөбүз и экөөнү өткөрөбүз. Воздушный петель сөзсүз. Ушундай кылып айлантып, биз общий 12 столбик с накидом токушубуз керек. Ушундай кылып 12 столбик с накидом алдык. Мына эсептеп алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ар биринин ортосунан воздушный петель алганда ушундай болуп тешик болуп чыгыш керек. Жипти мындай кылып тартабыз. Тартып бириктиребиз. Ушундай кылып бириктиребиз. Бул жерге келгенде
накид токкандан кийин бир воздушный петель сөзсүз токуп коюңуздар. Сөзсүз токулат дагы. Анан бул жерде башында 4 воздушный петель токканбыз. 1 2 3 4. Ошонун үчүнчүсүнөн биз соединение кылабыз. Мындай кылып соединение кылабыз. Мындан өткөрүп, мындан өткөрөбүз. Ушундай кылып соединение кылып алгандан кийин биз мына ар бир тешиктен токушубуз керек эми. Ар бир тешиктен токушубуз керек. Ошондуктан биз мына тешикке жылып алышыбыз керек да. Ушул тешиктин тушуна жылыш үчүн биз мындай ушу тешикке салып туруп, бул жактан жип алып чыгып, анан мындан өткөрөбүз. Ушул тешиктин тушуна келип калдык. Эми бул жерден 5 воздушный петель алабыз. 1 2 3 4 5. 5 воздушный петель алгандан кийин мына бул тешиктин тушуна токулду. Эми бул тешикке келебиз. Ушундай кылып туруп, күрчөктү салып, бул жактан жип алып чыгып, аны мындан өткөрөбүз. Соединение кылабыз. 1 2 3 4 5. 5 воздушный петель кийинки тешикке салабыз дагы. Алып чыгып, соединение кылып өткөрөбүз. 1 2 3 4 5. Ар бир мына тешиктерден токуп чыгабыз. Ушундай 5 воздушный петель алып алып, ар бир тешиктен киргизип, соединение кылып, айлантып бул жерге чейин токуп келебиз. Мына ушундай кылып, акыр жагына келгенде мына акыркы бир тешик калды. 5 воздушный петель. Мындан да өткөрүп токуйбуз. И 5 воздушный петель. 1 2 3 4 5. Ушул жерди калтырып кетип калбаңыздар. Сөзсүз алынышы керек. Мына ушинтип акыркы тешикти токкандан кийин 5 воздушный петель токуп туруп, эми муну бул жерден соединение кыласыздар. Бул жерде биз бул жака өткөнбүз башында. Бул жака жылдырганбыз. Жылдырган жерде мындай косичка бар. Ушул косичкадан соединение кылабыз. Мындай кылып туруп, өткөрүп, и муну мындан өткөрөбүз. Ушундай кылып соединение кылабыз дагы. Ушул жерден эми биз арканын ортосуна келишибиз керек. Арканын ортосуна келиш үчүн биз бул жерден соединение кылдык. Эми 1 2 3 4 5. 5 воздушный петель бар. Биз ортосуна келишибиз керек. 1 2 3. 3кө чейин келебиз. Биринчи косичка. Соединение кылабыз. Мындан өткөрүп, и мындан өткөрөбүз. Экинчи косичка. Өткөрүп, и мындан өткөрөбүз. Үчүнчү косичка. Үчүнчү косичкадан мындай кылып өткөрөйүн десеңиздер, мындай кылып өткөрөйүн десеңиздер, бул жери ачык болуп калат. Ошондуктан үчүнчүгө келгенде мына ушу арканын өзүнөн эле өткөрүңүздөр. Ушундай кылып туруп, буга соединение кылып, и бул жака воздушный петель токуп кете бересиздер. Ушундай ушул жерлерин жаттап калыңыздар. Жакшылап түшүнүп алсаңыздар. Эми бул жерден биринчи рядды бүттүк. Биринчи рядда мына 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ушундай кичинекей арка пайда болушу керек. 11 болуп калбаш керек. 12 болуш керек. Жакшылап эсептеп, калтырбай токуңуздар. Анан эми бул жерде биз мурунку рядда 5 воздушный петель алганбыз. Эми мунусунда 6 воздушный петель алабыз. 1 2 3 4 5 6. Ушундай 6 воздушный петель алгандан кийин мына аркалардын өзүнөн эле токуй беребиз. Мына ичинен эле мындай кылып салып, мындан алып чыгып, и мындан өткөрөбүз. Соединительный кылып токуйбуз. 1 2 3 4 5 6. Мына арканын ичине салып туруп, мындан өткөрүп, мындан өткөрүп коебуз. 1 2 3 4 5 6. Жипти алып чыгып, алып чыккан жипти
мындан өткөрөсүздөр. Ушундай кылып соединение кыласыздар. 1 2 3 4 5 6. Ушинтип 6 алгандан кийин мына ушундай чоң аркалар пайда болот. Улам чоңоюп кете берет. Кругубуз да чоңоюп кете берет улам. Мына ушинтип айлантып бул жака чейин тогуп келебиз. Бул жерден сиздерге азыр көрсөтүп кетейин. Маркер коюп алыңыздар, чтобы адашып кетпеш үчүн. Бул жерден баштадык. Ушул аркага мындай алып туруп эле маркер коюп койсоңуздар, ушул жерге келгенде билинет. Айлантып ушул жерге чейин тогуп келебиз. Маркер турган жерге чейин тогуп келдим. Эми бул жерден 6 воздушный петель алабыз. Акыркы воздушный петель алып туруп, бул жерде мындай карасаңыздар, мына аркадан биз үйдөзүнө жылганбыз, соединительный кылып. Ошондон мына жерде 1 2 3 үчөөнү алганбыз. Үчүнчү косичкадан мындай кылсаңыздар өзү байкалат. Ушул косичкадан соединение кылабыз. Көрүп, мындан өткөрөбүз. Мына ушундай кылып соединение кылып алгандан кийин эми арканын ортосуна жылышыбыз керек. Биз 6 воздушный петель токканбыз. 6-нын жарымы 3 болот. Ошондо биз 3 соединение кылып арканын ортосуна жылышыбыз керек. 1 2 өтө тартпаңыздар. Үчүнчүсүн мына арканын өзүнөн эле соединение кылабыз. Ушундай кылып ортосуна келип алдык. Эми бул жака биз 6 эмес 7 воздушный петель токуйбуз. 7 воздушный петель токуйбуз. Улам 7 8 9 болуп көбөйүп кете берет. Кругубуз да чоңоюп кете берет. Азыр бирөө токудук. 2 3 4 5 6 7. Ушундай кылып 7-ни токуйбуз дагы. Кийинки аркадан мындай кылып салып соединение кылып кете беребиз. 1 2 3 4 5 6 7. Бул маркерди эгер адашып кетем десеңиздер, мындай кылып туруп улам муну вариатты бүткөндөн кийин соединение боло турган жерге мындай кылып кадап алсаңыздар, сиздерге түшүнүктүү болот. 7 воздушный петель бул жака аркадан салып туруп соединение кылабыз. 1 2 3 4 5 6 7. Бул аркага салабыз. Соединение кылып 1 2 3 4 5 6 7. Ушундай кылып бул жака чейин токуп келебиз. Мына ушундай кылып ушул жерге чейин токуп келдим. Эми мына акыркы арканы токуйбуз. 7 воздушный петель. Акыркы маркердин жанындагы аркадан токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 7. 7 воздушный петель. Эми мына маркер койгон жерден соединение кылабыз. Маркерди алып туруп ушул жерден косичкадан өткөрүп ушундай кылып соединение кылабыз. Эми биз могул арканын ортосуна жылышыбыз керек. Соединение кылгандан кийин сразу бул жака жылабыз. 1 2 3 и 4-нчүсүн мына арканын өзүнөн өткөрөсүздөр. Ушундай кылып туруп бул жерге маркер коюп алыңыздар. Ушинтип ортосуна жылдык. Ортосуна жылгандан кийин эми кийинки рядка өтөбүз.
Бұл рядты біз 7 воздушный петельден тоқыдық. Кейінкісін уже 8 қылабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шындай қылып 8 қылабыз дағы. Емен бұл аркадан тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жағы жөнөкөйлі, түшүнүктүү. Улам ушинтип чоңойтуп кете бересиздер. Өзүңүздөргө керектүү диаметр чыкмайынча ошондой чоңойтуп улам кошуп кете бересиздер. Бул азыр 8 бойдон бул жака чейин келет. Соединение кылып, арканын ортосуна жыласыздар. Дагы 9 воздушный петель алып, улам ушинтип окшош кылып токуп кете бересиздер. Сиздерге мен азыр 56 сантиметрдикин токуйм. 56 сантиметрдикин 1,18 деп алам диаметринчи. Ошондо бизде мындай кылып өлчөгөндө диаметрин кантип чыгарабыз десеңиздер, ушундай кылып метр менен өлчөгөндө азыр бул жерде 10-11 чыгып атат. Бизге дагы мындай 18 чыгыш үчүн ушундай кылып токушубуз керек. Аны үчүн мен азыр айлантып токуп кете беремин дагы көрсөтүп берем. Канчага келгенде, канча воздушный петель алып калганда уже 18 сантиметр чыкты диаметри. Ошонусун дагы көрсөтүп берем. Бул жагы ушундай өз алдынча токуйбуз. Өзүңүздөргө керектүү размерди токуп алсаңыздар болот да, диаметрин өлчөп туруп. Азыр мен 56 сантиметрге токуп атамын. Сиздер өзүңүздөргө керектүү размерди токуйсуздар. Ушундай кылып эле кете берет. Бул жагы оңой. Айлантып токуп келесиздер дагы, соединение кылып, анан бул жака жыласыздар. Улам азыр мен 8 воздушный петель алдымбы, значит жарымы 4 болот. 4кө чейин алып келип соединение кылып, бул жака дагы 9 воздушный петель алып, кайра ушул аркалардын өзүнөн эле токуп кете беребиз. Мына мен ушундай кылып токуп келдим. Азыр менде бул акыркысы 11 воздушный петель менен аяктады. 11 воздушный петель менен аяктады. Азыр өлчөп көрөбүз. Өлчөгөндө примерно 18 сантиметр чыгып атат. Мына эки жерден өлчөйбүз. Мына аркадан өлчөсөңүздөр уже чоң болуп кетет, 20 сантиметр болуп. Мына уланган жерлерден өлчөсөңүздөр ошондо туура болот. Мына 18 сантиметр. Ушундай кылып өлчөп аласыздар, размерин чыгарып. Бул жакта мына ушуга карап диаметрин чыгарабыз. И бул жак глубина шапочки. Азыр эми глубина шапочкесин токуйбуз. Мындай ийилип кете турган токушубуз керек. Ал үчүн биз бул жерде мен соединение кылып, арканын ортосуна жылдым. Эми бул жерден бул акыркы рядты мен 11 воздушный петель менен токтогон. Эми жалаң ошол 11 воздушный петель менен улантып кетем. Албай кошпой бул жагына мындай кылып тулясын токуп кете беришибиз керек. Шапканы мындай кылып бул жагына улап токушубуз керек. Ошон үчүн албай кошпой 11 боюнча токуйм. 11 боюнча токуп, да токуп бүткөндөн кийин канча ряд болду, канча сантиметр болду да көрсөтүп, түшүндүрүп берем. Бул жагын өз алдынча токуйсуздар. Өзүңүздөргө керектүү мындай глубина шапочкини токуп алсаңыздар болот. Бул жерде дагы глубина шапочки жазылган, но өлчөп анан токуш керек. Кийип көрүп өлчөсөңүздөр болот. Өлчөп токуп кете бересиздер. Эми бул жака жалаң мен 11 воздушный петель менен токуйм, кошпой албай. Мына ушундай кылып мен токуп чыктым. Бул жерде маркерди калтырып койгон болчумун. Ушул жерден баштап мен кошпой албай токуп келгенмин. Бул жерден кийин мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 катар токудум. Сиздер өлчөп көрүп кийип 7 катар болбосо 6 катар ушундай кылып токсаңыздар болот. Ушундай кылып токуп аласыздар да, мына улам маркерди жылдырып, соединительный болгон жерден улам маркерди жылдырып кете бересиздер. Ушундай тушуна келбейт. Ушундай мындай кыйшайып, бул жагына чейин келип калат. Меники кыйшак болуп калды деп ойлоп калбаңыздар. Ушундай болот өзү. Мына ушул жерге чейин токуп келдим дагы. Рядты ушинтип санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ряд токудум маркерден кийин. Ушундай кылып санайсыздар. Эми бул жерден мен азыр чекесин токуганда көрсөтүп берем. Бул жерде мындай чекелери мындай сыртына кайрылып калса, ал эч нерсе болбойт. Азыр чекесин дагы биз бир ряд айлантып токуйбуз. Ошондо тегиз болуп калат. Эми бул жагын кандай кылып токуйбуз? Биз бул жагына эсептейсиздер. Бул жерде биз акыркысы 11 воздушный петель болгон. 11 воздушный петельден минус 2 кыласыздар. 11 болобу, 10 болобу, 8 болобу, бардыгынан минус 2 аласыздар. 2-ни алганда бизде 9 болот. 9-дан биз азыр чекесин айлантып токуп чыгышыбыз керек. 1 воздушный петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кылып аласыздар дагы. 9-нчуну мына бул жерден өткөрөсүздөр. Эми бул жерде соединительный эмес, столбик без накида өтөт. Мындай кылып, обычный столбик без накида. Ушундай кылып токуйсуздар. Ушу менен бизде 9 болот. Кайра 8-ди эсептейсиздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мына жердеги столбик без накида менен 9 болот. Ушундай кылып эсептейсиздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, 8. 8. И мына менен 9 болот. Ушундай кылып чекесин мындай айлантып чыгасыздар. Көрдүңүздөрбү, мындай тегиз боло баштады, кайрылбай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул жерде столбик без накида менен 9. Мына ушундай кылып эсептейсиздер. Айлантып маркердин жанына чейин токуп келебиз. Мына мен маркердин жанына чейин токуп келдим. Бул жактан 8 воздушный петель аласыздар да, мына маркердин местасынан соединение кылып коесуздар. Ушул жерден мындай кылып улап коесуздар жипти. Эми бул жипти каркап алып коебуз. Чыгарып туруп, бул жактан эми мындай кылып туруп, билинбеген косичка чыгарып койсоңуздар болот. Мына жерде турат го, ушул косичкадан алып туруп, муну бияка өткөрөсүздөр. И эми бул жака мындай кылып туруп, могул акыркы косичканын түбүнөн мындай ортосунан киргизип туруп, муну бул жака өткөрүп коесуздар. Ушундай кылып билинбеген косичка токуп койсоңуздар болот. Эми муну ичкериге карап бекитип чыгабыз. Мына ушундай кылып чекесин токуп аласыздар. Чекеси кайрылбай түз болуп калды. Чекеси аккуратный болуп түздөлүп калды. Бул ичиндеги чипти дагы мындай кылып ичкери жака киргизип бекитип койсоңуздар болот. Билинбей турган кылып
ушундай кылып шапочкабыз почти даяр болуп калды. Азыр мен өлчөп сиздерге көрсөтүп берейин канча сантиметр болду. Бул 56-57 сантиметрге ылайыктап токудум мен. Окружной скобу сиздер размерин өзүңүздөр чыгарсаңыздар болот. Размер боюнча көрсөтүп кеттим. Эми бул жерден биз өлчөйбүз. Метр менен өлчөйсүздөр. Мынакей. Бул жактан баштап бул жерге чейин 19 сантиметр чыкты. Көрсөтөйүн. Баш жагынан баштап бул жерге чейин 18,5-19 болот экен. Сиздер 19-18 кыла берсеңиздер болот. Бул жерде мына окружной голова 56-ныкы 20-21 деп жазылган да, глубина шапочки. Бирок 20-21 кылып атаган болсоңуздар, сизде слишком узун болуп кетет. 19-20 чейин, максимум 20 чейин нормально болот. Так өзүңүздөр карайсыздар бул жагын канчалык глубина шапочки керек, ошого карап токуй бересиздер. Эми бул жактан биз чекесине мындай сепочканы кадап алсак болот. Мындай чекелери красивый болуп көрүнүш үчүн бул сепочканы кадаганда жандай колечкаларды сатат, кичинекей. Мен ошол нерсени тапкан жокмун. Ошондой таап, ошого өткөрсөңүздөр да жакшы болот. Азыр мен ушуну эле көрсөтүп берейин. Ушундай өткөрүп, сепочка болбосо башка дагы мындай тага турган тайын темирлер болот. Ошолордон дагы алып таксаңыздар болот. Бул жерде сиздер арка жагы кайсы жагы кыласыздар. Бул жерде мына соединительный болгон жер мындай болуп билинип турат, жоонураак болуп. Ушул жагын мына аркасына келтире турган кылсаңыздар болот. Мына жагын алдына келтирип, ушул жагын аркасына келтирсеңиздер болот. Мына азыр мен так. Эгер колечкаңыздар жок болсо, ушинтип мына чекелеринен эле таап койсоңуздар болот. Чекелеринен. Мынакей, ушундай кылып кадап чыктым чекесине. Мына ар бир уланган жерлер барго, ошол жерлерге эле кадап койдум. Колдон келишинче кадап көрсөткөнгө аракет кылдым. Эми бул жагын сиздер өзүңүздөр фантазияңыздарга карап дагы кооздоп алсаңыздар болот. Сепочка болбосо баягындай таштар менен дагы кооздоп алсаңыздар болот. Это не обязательно. Сепочкасы жок деле кийсеңиздер болот. Тоже жакшынакай көрүнөт. Каалоочулар ушинтип тагып алсаңыздар дагы болот. Ушу менен бул шапкабыздын мастер-классы бүттү. Ушундай кылып токуп чыгасыздар. Мына ушундай эле шапканы мындай пайетка кошуп дагы токсаңыздар болот. Ушундай жылтырактары бар. Пайетка менен дагы кошуп токсаңыздар болот. Бир аз буга караганда жоонураак чыгат. Өзүңүздөр байкап атасыздар. Ушундай жоон болуп чыгат. Тоже жакшы чыгат. Бул кошпой албай токугандан кийин 1, 2, 3, 4, 5 катар токудум. 5-6 катар токсаңыздар болот. Канчалык объемдо керек, ошого карап токуй бересиздер. Тоже жакшы чыгат. Чекесине мындай таштардан коюп алсаңыздар да болот. Өзүңүздөр карап, өлчөп, токуп көрөсүздөр. Бул ушундай пайетка кошулуп токулганы. Пайетка азыр бул матовый экен. Эгер жылтырагынан алсаңыздар, мындай жылтырап турат, жакшынакай көрүнүп. Ушинтип да токсаңыздар болот. Анан бул шапкага 0,3,5 номер 3,5 күрчөктү колдоносуздар. Ал эми буга бунукуна болсо биз 3 менен токканбыз. 3 менен токканбыз. Ал эми буга 3,5 колдонсоңуздар болот.